Арваңыздар, ардактуу катталуучуларым деп баштасаң, тамаша албетте баарыңыздарга Кокон шаарынан Кудайырхан курдурган ордодон жалпыңыздарга жалындуу салам. Уруксат этсеңиздер, бул ордо тууралуу дагы бир кыскача кеп козгой кетсем. Албетте бул ордо Кыргызга да жат эмес экенин билебиз. Толуктарда бир кезде бул хандыкты башкарып, ат аарытып, бат-баттан каттап, бул жерден табакташ болуп, тең ата башкарып, керек болсо ханды тактыдан кулатып турганы да бар эмес беле. Албетте бул хандыктагы өкүмдарлар толуктар менен эсептешкен, тактысына маашырланып, кээде чектен ашып, элди кыйнап түйшөлткөн хандар да болгон албетте. Кокон Бермети деп аташат бул хан сарайды. Кокон хандыгынын акыркыларынын ак үйү. Тагыраагы Кудайырхан өзү курдурган ордо. Кокон хандыгында канча өкүмдар келген болсо, ошончо ордо курдурган дешет. Ошончо ордо курулган дешет. Бирок дал ушул ордодон башкасы бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган эмес. Бул ордо баштапкысынан бир канча эсеге кичирейген. Тагыраагы мына сиздер көрүп турган алдыңкы фасады толук сакталган. Анын мозаикалары, жазуулары, түсү, өңү баары бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Ал эми арткы жагында хандын үй бүлөсүнө таандык бөлмөлөр, арбын болгон. Башкача айтканда, жеке гареми да болгон. Азыр ал жагы сакталган эмес. Ошентип Кудайырхан курдурган ордо 1871 жылы курулган экен. Хан Кудайдын жердеги орун басары деген ыззат урматтын негизинде хан сарай жерден 3 метр бийиктикке көтөрүлүп курулган. Өз кезинде ордо ичинде анча чоң эмес 7 коро орун алып, жалпысынан 119 бөлмө болгон экен. Ордонун жалпы аянты 4 гектарды түзгөн. Башкы дарбазанын үстүндө Курандын Гофир сүрөсүнүн 16 аяты жазылган. Анын мааниси бүгүн ким чыныгы бийлиги ээси. Албетте кудуреттүү, күчтүү, жалгыз Аллах деген аят жана анын катарында эле Улуу Сейит Мухаммад Кудайырхан деп жазылган. Курулушка ошентип 16 000 жумушчу тартылып, элди мажбурлап иштетишкени айтылат. Курулушчулар абдан катаал шартта иштеп, жалкоолук же катачылык кылгандарды аяосуз хан жазалаган деп айтылат. Натыйжада Кудайырхан ордосу көз жоосун алган ажайып хан сарай болуп курулган экен. Дал ошол сапаттуу курулуштун натыйжасынан бүгүнкүгө чейин көз жоосун алган жасалгалар сакталуу. Карап көрсөңүздөр, түстүү гаммалуу фасадтар, оюулар, оймо чиймелер, түркүн түстөгү гүлдүү чиймелер чыныгы чыгыш жомогундагы хан сарайдай элес берет. Кандай кооз. Тилекке каршы мына ошол даңазалуу курулуштан бүгүнкү күнү 2 гана короо жана 19 бөлмө сакталган. Анын ичинде эртең буюрса, күндүзү кирип албетте көрөбүз буюрса, ичинде баалуу экспонаттар сакталган, ошол баалуу экспонаттар сакталган бөлмөдө орун алган. Ар кайсыл мамлекеттердин элчилери тартуу кылган баалуу буюмдардын кээ бири сакталганын көрүүгө болот. Өз кезинде ордо тонолуп, кымбат баалуу буюмдар эл арасына таланып кеткен деп айтышат. Ошончолук байлыктын балким 100дөн 10 гана кайра элден жыйналып алынган деп айтышат. Бир караганда ажайып кооз хан сарай болуп көрүнгөнү менен ичиндеги дубалдар нелерге гана күбө болгон эмес. Кынчылык, интригалар, кансырап аккан көз жаштар, жазалар, куулуктар, дүйнө парастыктар шыгылып бул сарай ичинде эмнелер гана болгон эмес. Адамзат ушунча экен да. Анын баарын тарых барактарынан окуп отуруп атактуу Саади Ширазидин саптары эске келет. Анда ушундай дейт: Эй хожа чаро дар ин жаҳон бехабари, рӯзону шабон дар талаби симу зари, сармояи мо дар ин ҷаҳон як кафан аст, он ҳам ба гумон аст ки барои ё набари. Мааниси кыргызчага которгондо: Эй кожо, эмне мынча бул дүйнөдө бейкапарсың? Күнү түнү алтын күмүштү гана ойлойсуң. Сенин бул дүйнөдө бир гана байлыгың, ал сенин кепиниң, ал дагы күмөн. Аны алып кетесиңби же жок деген маани берет. Ардактуу достор, кечинде албетте
ордо жабылган. Эртең буюрса ичин дагы тартып баяндап бергенге аракет кылам. Рахмат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.